Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге 2017-жылы чыккан Малышна Драйв деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Даяр болсоңуздар, анда биз баштадык. Тасманын башында бир имаратты тоноо үчүн 4 адам келгенин көрөбүз. Алардын үчөөсү дароо эле имаратка кирип жөнөшөт. Бир заматта эле алар имаратты тоноп чыгышып, унаа менен качып жөнөшөт. Алардын иши билинип, алардын артынан полиция кубалаганы менен унаанын айдоочусу биздин каарманыбыз унааны мыкты башкаргандыктан бат эле көздөн кайын болуп, полициялардан кутулуп кеткенге жетишип калышты. Унаа токтотуучу жайдан унаасын алмаштырып, кылмыштуу ишти түзгөн өздөрүнүн жетекчисине барышат. Жетекчиси акчаларды баарына бөлүштүрүп берген соң, бардыгы жай-жайларына тарап, башчысы каарманыбызга 2 кап толук акчадан 1 тутам акча караматат да, эми дагы бир иш жасасак, ошо менен сен мага бере турган карызыңды толугу менен төлөп бүтөсүң деп айтат. Көрсө каарманыбыз башында ал адамдын унаасын урдап, ал адамга бир топ акча карыз болуп калган экен. Каарманыбыз болсо үйүндө жашы өтүп калган Джозеф аттуу адам менен жашайт. Анын ата-энеси жаш кезинде эле автокырсыктан улам көз жумгандыктан, ал жалгыз калгандан кийин Джозефти багып алып, дайыма кам көрөт. Джозеф сүйлөй албагандыктан каарманыбыз анын тилин жакшы түшүнүп калган. Каарманыбыз тапкан акчасынын баарын чогултуп, бош убагында болсо ар кимдин сүйлөгөн сөздөрүн жаздырып алып, ремикс кылып музыка жасаганды жакшы көрөт экен. Анын бири көк толгон өзү жасаган музыкалары бар. Анан да каарманыбыз кичинекейинде болгон автокырсыктан улам, кулагынын угуусунда маселелер жаралып, ызы-чууну жактырбагандыктан дайыма кулактарына кулакчын салып жүрөт. Ал музыкадан эргүү алып, музыкадан гана өзүн табат. Ал дайыма апасы иштеген ашканага келип тамактанып тургандыктан, күндөрдүн биринде ал жерден Дебра аттуу кыз менен таанышып, аны жактырып калды окшойт. Көп өтпөй эле каарманыбыздын жумуш берүүчү башчысы телефон чалып, аны ишке чакырат. Бул жолу башчысы дагы бир жерди тоноо үчүн башка кылмышкерлерди таап койгон экен. Иш башында эле кара денелүү адам каарманыбызды жактырбай, ага ар кандай сөздөрдү айтат. Башчысы болсо жаңы командага: "Мен көптөн бери бул бала менен иштешип келе жатам. Анын аты Балакай" деп тааныштырып, "Силер мындан да кыйын айдоочу таппайсыңар" деп айтат. Ал адам бир жерди тоноо үчүн баардыгын изилдеп, план түзүп даярдап коет. Команда болсо баардыгын кынтыксыз аткарышы керек. Иш алар ойлогондой жакшы аяктаса, баардыгы жакшы суммадагы акчага ээ болушат. Башчысы баардык нерсени түшүндүрүп бүткөндөн кийин, жанагы кара денелүү адам бул кулактарына кулакчын салып музыка угуп отурган бала деги бир нерсе түшүндүбү деп сураса, каарманыбыз аларга баардык пландын жүрүшүн айтып берет. Ошентип каарманыбыз командасын тоноого алып жөнөдү. Алар имаратка кирип жөнөшүп, бир кезде атылган октун үнү угулат. Команда оюн ишке ашырып, акчаларды алып чыгышат. Каарманыбыз ал жердеги тартип сакчыны өлтүрүшкөнүн көрүп, бир аз кыжаалат боло түштү. Качып жөнөшкөндө аларды полиция унаасы сүзүп токтотуп, кайрадан полициялар аларды кубалап жөнөштү. Бир полиция унаасы алардын артынан калбай кубалап, бир кезде анын унаасы ала салып кетип, андан да качып кутулуп кетишти. Орто жолдон жол тыгынына учурашып, унааларын алмаштырышып, унаа токтотуучу жайга келип, өздөрүнү даярдап койгон унааларга отурушуп, түз эле башчысына жөнөштү. Андан соң каарманыбызды кофе алып келүүгө жөнөтүшүп, ал кайтып келгенде 4 кылмышкердин бири жок экенин көрөт. Көрсө ал орто жолдон унаа алмаштырганда куралын мурунку унаага унутуп койгон экен. Бул полициялар үчүн чоң олжо болгондуктан команда дароо эле аны ушул жерден өлтүрүп коюшуптур. Иш бүткөн соң башчысы каарманыбызга дагы бир тутам акча берип, "Эми сен карызыңан толук бойдон кутулдуң" деп айтат. Бирок жанагы өлгөн адамды унаасы менен кошо алып барып, унаа талкалоочу жайга жеткирип сал, андан соң бошсуң деп коет. Каарманыбыз аны унаа талкалоочу жайга жеткизет. Эми кылмыштуу топтон арылганына сүйүнүп, өз алдынча эркин жашап баштайт. Андан соң ал Дебра менен мамилесин жакшыртканга аракет кылып, чындап эле экөө бири-бирин жактырып калды окшойт. Каарманыбыз мындан ары Джозефтин сунушу менен пицца ташып иштей баштады. Күндөрдүн биринде ал Дебраны жолугушууга чакырып, экөө сүйлөшүп отурган кезде, ал жерден баягы башчысын көрүп калат. Башчысы ага атайын келгенин билип ага барса, башчысы ага бир чоң жумуш бар экенин айтып, "Сен буга макул болушуң керек. Мен сени оңой эле бошотуп жиберет деп ойлодуңбу? Эгер макул болбосоң, сага жана сүйгөн кызыңа зыян болуп калышы мүмкүн" деп коркутат. Каарманыбыз ага айласыздан макул болот. Башчысы каарманыбызды бир имаратты чалгындап келүү үчүн жөнөтөт. Баарын билгенден кийин башчысы план түзө баштап, каарманыбыз эгер бул жерде калса өмүрүнүн аягына чейин бул адамдан кутулбасын түшүнүп, башка өлкөгө качып кетүүнү ойлоп баштайт. Ал Дебрага чалып, башка өлкөгө кеткиси келип жатканын айтып, "Сен мени менен кетесиңби" деп сурайт. Дебра көп ойлонбой эле ага ооба деп жооп берет. Себеби анын да ата-энеси жок болгондуктан, аны бул жерде кармап турган эч нерсе жок эле. Ошентип кылмыштуу топтун иши башталып, азыркы командада мурунку топтун мүчөлөрү Бадди жана анын аялы Дарлинг, ошондой эле баягы кара денелүү адам бар экен. Адаттагыдай эле алардын башчысы баардыгын түшүндүрүп берип, ишти баштаардын алдында "Мен сүйлөшүп койгон бир адамдарга барып, курал алып келишиңер керек" деп айтат. Каарманыбыз болсо ал ишке көңүлү келбей, Дебраны алып өлкөдөн кантип чыгып кетүүнү ойлонуп жатты. Андан соң алар башчысы сүйлөшүп койгон адамдардан курал сатып келүүгө жөнөшөт. Ал жердеги адамдар куралдар менен тааныштырып жатканда,
Жанагы кара денелүү адам алардын бири полиция кызматкери экенин таанып калат. Дароо эле куралын алып чыгып, аларды аткылап кирет. Ортодо атыш чыгып, кылмышкерлер жанагы курал саткан адамдардын баарын өлтүрүп салышат. Керектүү куралдарды алгандан кийин ал жакты жардырып жиберишип кетип калышат. Кайтып келатышып жанагы кара денелүү адам ашканага токтот, тамактанабыз деп айтса, ал ашканада Дебра иштегендиктен каарманыбыз токтобой эле кете берет. Жанагы адам аны күчтөп токтотуп, бардыгы ашканага киришет. Ал жерде кара денелүү адам менен Бадинин ортосунда кайым айтышуу болот. Каарманыбыз менен Дебранын көз караштарын байкаган кара денелүү адам: "Сен аны таанысыңбы?" деп каарманыбыздан сурайт. Каарманыбыз ага жок деп жооп берип, Дебра кеткенден кийин жанагы кара денелүү адам бир нерседен шектенгендей болуп эле: "Тезинен бул жерден кеттик, мен бул кызды өлтүрүп салайын" деп эле куралын алып чыкса, каарманыбыз анын куралынан кармап токтотуп калат. Алар ал жерден кетип баратышып, каарманыбыз Дебрага саат 2-де келем, экөөбүз алыстарга кетебиз деген кат таштап кетет. Команда башчысына келгенде, алардын башчысы иштин туура эмес болгонун билет. Кара денелүү адам алардын бири полиция экенин айтып, анан да алар биринчи ок чыгарып башташты деп коет. Башчысы иштин баарын өлтүрдүңөр деп айтып, эми бул ишти токтотуп эле коелу десе, 3 кылмышкер ага каршы чыгып, ишти андан ары улай берүүнү көздөшөт. Анда бардыгы алардын 4-чүсү болгон каарманыбызды карашып, каарманыбыз болсо уктап эс алалы, эртең менен баарын сүйлөшөбүз деп уктоого камынат. Башчынын айтуусу боюнча бүгүн бардыгы ушул жерде түнөмөй болушат. Саат 2-де каарманыбыз Дебраны көздөй жөнөйт. Бирок коёндой сак болгон кылмышкерлер аны сезип калышат. Кайда баратасың деген суроого каарманыбыз ар кайсы шылтоолорду айтып жатса, кара денелүү адам анын үн жаздырган аппаратын таап алганын көргөзүп, "Сен эмне бизди сатайын деп жүрөсүңбү?" деп сураса, каарманыбыз "Мен ал сөздөрдөн жөн гана музыка жазайм жана анын баары үйдө" деп айтат. Ошол жерден каарманыбызды уктата чабышып, ал ойгонсо бардыгы аны саткын деп ойлоп жатышыптыр. Керек болсо анын үйүнө барып жазылган сөздөрдүн баарын таап келишиптир. Каарманыбыз музыкаларын аларга коюп берип, алар болсо чындап эле каарманыбыздын сөздөрдү колдонуп музыка жазаарын түшүнүштү. Ошол жерден топ мүчөлөрү дагы бир жазылган үндү угушуп, каарманыбыздын жанагы ашканадагы Дебра деген кыз менен мамилеси бар экенин билишет. Ошентип каарманыбыздын качуу ою ишке ашпай калып, эртеси имаратты тоноого жөнөштү. Адаттагыдай эле кылмышкерлер имараттын ичине кирип кетишти. Ишти бүтүрүп чыгып келатышып, кара денелүү адам бир полицияны жөн жерден эле өлтүрүп салат. Ага жини келген каарманыбыз алар унага түшкөндө такыр эле айдабай койду. Кара денелүү адам дароо эле каарманыбызды уруп жиберсе, каарманыбыздын ого бетер кыжыры кайнап, алдыдагы чоң унада чыгып турган темирге унаны катуу айдап барып, кара денелүү адамды ошол жерден мерт кылат. Дароо эле унадан чыгып качып жөнөшүп, Бадди менен Дарлин кууп келген полицияларды аткылап башташат. Эми каарманыбыз андан ары артын карабай качып жөнөп, дагы бир жерден курчаган полициялар менен атышуу болуп, Баддинин аялына ошол жерден ок тийип өлүп калат. Анда Бадди полициялардын баардыгын жайлап салып, бардыгына "Сен күнөөлүүсүң" деп каарманыбызды аткылап өлтүргөнгө аракет кылды. Үйүнө качып келгенде үйү чачылып, Жозефтин алсыз жатканын көрөт. Чогулткан акчасынын баарын алып, бардыгын Жозефке берет. Ал Жозефке бардыгын түшүндүрүп, чет өлкөгө кетип жатканын айтып, тапкан акчасынын баарын берип, аны карлар үйүнө таштайт. Андан соң Дебранын иштеген жерине аны алып кетүүгө келсе, ал жерге эч ак эле Бадди келип калган экен. Бадди каарманыбызга "Менин аялымдын өлүшүнө сен күнөөлүүсүң" деп, "Мен да сени жана сенин сүйгөнүңдү өлтүрөм" деп айтат. Сырттан полиция кирип келгендиктен Бадди тапанчасын жашырып коет. Каарманыбыз Баддини чындап эле бизди жөн калтырбайт деп, Бадди алаксып ар жакты караганда, анын тапанчасын алып өзүн атып салат. Андан соң каарманыбыз Дебраны ээрчитип, башчысынан жардам сурап барат. Башчысы ага жардам берүүдөн баш тартып, бирок кайра макул болот. Ал Дебра менен каарманыбызга өлкөдөн кантип чыгып кетүү керек экендигин айтып, анан да бир топ суммадагы акчаны берет. Аларды тосуп чыккан полицияларды башчысы дароо эле куралы менен аткылап өлтүрүп салат. Бирок өзүнө да ок тийип жарадар болот. Ошол кезде полицияны өлтүрүп, анын унаасын тартып алган Бадди пайда болот. Ал чалат жарадар болуп өлбөй калган экен. Башчысын сүзүп өлтүргөндөн кийин качып бараткан Дебра менен каарманыбызга жетип, куралын атып, каарманыбыздын кулактарын тундуруп салат да. Дебраны өлтүрүүгө жөнөгөндө Дебра темир менен анын тапанчасын түшүрө чабат. Каарманыбыз тапанчаны алып Баддини бутка атканда, ал имараттан ылдыйды көздөй кулап ажалын табат. Каарманыбыз ойгонгон кезде Дебра унаны башкарып алыстарга кетип бара жаткан болот. Бирок көпүрөдөн аларды полициялар тосуп алышып, каарманыбыз айласыздан колго түшүп берет. Ошентип аны 25 жылга абакка отургузмай болушат. Бирок көптөгөн күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү менен сот аны 5 жылга эркинен ажыратууга чечим чыгарат. Ал өзүн жөн эле балакай деп атап койгону менен Дебра анын чыныгы аты Майлс экенин билет. Тасманын акыркы кадрларында каарманыбыз боштондукка чыгып, ал эми аны Дебра тосуп алганын көрөбүз. Тасма ушундайча аягына чыгат достор. Эгер видео жаккан болсо каналга катталып, досторуңуз менен бөлүшүп коюңуз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.